Шайлоочунун, шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн, депутаттыкка талапкердин ишенимдүү адамы, ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, байкоочунун, эл аралык байкоочунун укуктарын бузуу физикалык жактар үчүн 5,5 миң сом, юридикалык жактар үчүн 17 миң сом жаза пул салууга алып келет. Физикалык жана юридикалык жактар тарабынан шайлоо комиссиясына шайлоолор жөнүндө мыйзамдарда каралган маалыматтарды же материалдарды аныкталган мөөнөттөрдө бербөө, ага барабар эле шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарынын чектеринде кабыл алынган шайлоолорду даярдоо жана өткөрүү үчүн зарыл болгон чечимдери менен талаптарын аткарбоо. Физикалык жактар үчүн 5,5 миң сом, юридикалык жактар үчүн 17 миң сом жаза пул салууга алып келет. Шайлоочунун жеке же болбосо ортомчу аркылуу акча каражаттарын жана же материалдык баалуулуктарды, анын активдүү шайлоо укугун паралоочунун же ал өкүлү болгон адамдардын пайдасына ишке ашыруусу үчүн алуусу физикалык жактар үчүн 1 миң сом. Бул иш-аракетти жасаган адам эгерде шайлоолорду жана референдумду даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө акча каражаттарын же материалдык баалуулуктарды алуусу жөнүндө ыктыярдуу билдирсе, жоопкерчиликтен бошотулат. Администрациянын, жумуш берүүчүнүн, катталган депутаттыкка талапкердин ишенимдүү адамына же болбосо шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө, мамлекеттик бийлик органдарына шайлоолорду даярдоого жана өткөрүүгө катышуу үчүн мыйзамда каралган өргүүнү берүүдөн баш тартуусу физикалык жактар үчүн 1 миң сом, юридикалык жактар үчүн 5 миң сом жаза пул салууга алып келет. Шайлоочунун, байкоочунун, талапкердин же анын өкүлүнүн, ишенимдүү адамынын шайлоолор жөнүндө мыйзамдарда каралган шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү шарттарын бузуусу физикалык жактар үчүн 7,5 миң сом. Ошол эле жосун жалпыга маалымдоо каражаты тарабынан жасалган физикалык жактар үчүн 10 миң сом, юридикалык жактар үчүн 28 миң сом жаза пул салууга алып келет. Депутаттыкка же башка шайланма кызматка талапкер жөнүндө билип туруп, талапкердин ар намысына, кадыр-баркына шек келтирүүчү жалган маалыматтарды таратуу 6 категориядагы жаза пулду салууга. Физикалык жактар үчүн 12,5 миң сом, юридикалык жактар үчүн 35 миң сом алып келет. 45-берене. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын шайлоолорду дайындагандан баштап, шайлоолордун натыйжаларын расмий жарыялоо мезгилине чейин талапкердин саясий партиянын ар намысына, кадыр-баркына жана ишкердик беделине шек келтирүүчү маалыматтарды таратуусу физикалык жактар үчүн 17,5 миң сом. Юридикалык жактар үчүн 55 миң сом жаза пул салууга алып келет. Мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоолорду же референдумду даярдоо жана өткөрүү мезгилинде басылма үгүт материалдарын жарыялоо үчүн жооптуу уюмдар жана адамдар жөнүндө маалыматтар камтыбаган же чет өлкөдө даярдалган материалдарды таратуу жеке жактарга 12,5 миң сом, ал эми юридикалык жактарга 35 миң сом айып салууга алып келет. Депутаттыкка талапкердин имараттарга, курулмаларга же башка объектилерге илинген укма көрмө материалдарын, портретин, анын биографиясы бар плакатын же болбосо башка үгүт насааттык материалдарын атайлап жок кылуу же залал келтирүү физикалык жактар үчүн 7,5 миң сом, юридикалык жактар үчүн 23 миң сом жаза пул салууга алып келет. Үгүт материалдары анын макулдугусуз жайгаштырылган имараттын, курулуштун же башка объектинин менчик ээси, ээлик кылуучусу ушул берене боюнча жоопкерчиликтен бошотулат.